Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Бүгүн 22-сентябрда мурунку бийлик тарабынан камакка алынып, түрмөдө 2 жыл 7 ай олтуруп чыккан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана дал ошончо эле убакыт камакта болгон аталган партиянын мүчөсү экс-депутат мурунку элчи Дүйшөнкул Чотонов тарапташтарын Бишкектеги ресторандардын бирине чогултуп, чай үстүндө ыраазычылыгын билдиришти. Ресторанга чакырылган коноктор негизинен партиянын активисттери, журналисттер жана алардын адвокаттары болгон интернеттеги социалдык тармактарда жазышууда. Эскерте кетсек, ушул жылдын 29-августуна Бишкектеги 1-май райондук соту Ата Мекен партиясынын түрмөдө жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен аталган партиянын мүчөсү экс-министр мурунку элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. Текебаев менен Чотонов россиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бир 8 жылдан түрмөгө кесилген. Ал эми жогорку сот 2019-жылдын 21-августунда Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Маалымат булагы Nazar News KG. Ырчы Иса Өмүркулов Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен вертолетту чогуу учуп, көңүлдүү эс алып жүргөн видеосун социалдык баракчасына жарыялады. Өмүрбек Бабанов эс алуу менен бирге ырчынын клибине тартылып жүрөбү, жерде өмүрчүлүк жагынан колдонгонбу деген суроолорду ырчы жоопсуз калтырды. Видеодо экөө абдан жакшы эс алганы көрүнүп турат. Өмүрбек Бабанов жана Рахатбек Исралиев ата менен Байтикте. Жаңы клип жакында дебейинби? Ошентип дагы бир күн өттү. Өмүрбек байкем экөө бизге эс алуу аябай жакты деп жазды. Маалымат булагы Элдик медиа.